Эжиттерпеха деген народный артист Советского Союза. Ушу кызым сергек болот, ушу кызым башкача адам деп эле ушинтип жатам. Шаардан келип анан ушу тапкан акчама Неман деген телевизор алдым. Халаликтин артынан айын дыр деп эле канча бир кез келди да атып чыгат. Жок, балык го десем. Какой балык дейт. Ана эмне? Десем, бахан бутун жеп атпайбыз дейт. Тарт деп эле Гагарин жанында тура калдым да мынтип эле. Эки кашты кайнатып, эки жыгач кашык. Ала коюп эле жаныма чуркап келип. Аны эже бүүсөр экөөбүз, эже экөөбүз бир ногу жаткалдык. Эми аябай сонун кичкене үйлөнөбүз деп айтпайт. Сүйлөшпөйбүз экөөбүз. Жөн эле чогуу жүрөбүз, бирок аябай жакшы көрчүбүз да. Сонуна кай дей берчүбүз да. Байбиче келип башыма жоо салып атат. Анан түшүнгөн жокмун. Бул эмне? Интересно, бул эмне дедик да. Кайнатам эми атын айта берсем болот го, бирок ошого чейин айтчу эмесмин. Шак эле башыман жоолугум алып алса болот. Кайнатам жашоого, тагдырга чыдайт экенсиң балам. Саламатсыздар урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү. Бүгүн оңой эмес адам менин мейманым СССРдин эл артиси, Кыргыз Республикасынын эл артиси Токтогул Сатылганов атындагы сыйлыктын лауреаты жана консерваторияда азыркы тапта профессор Самара Токтакунова биздин мейманыбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Самара эжеле дейинби? Эжеледе. Самара эже, аябай сүрөттөрүңүздөрдү көрүп алып ушундай суктанып атам. Негизи ушу Самара эженин жаш кезиндеги сүрөттөрү, Чалагыз байкенин сүрөттөрү, Актан байкенин кичинекей кезиндеги сүрөттөрүн баары үйдө альбомдо. Апамдар болуп чогуу Москвага барган экенсиздер. Анан ошондон бери, кичинекей кезимден бери ушу силерди көрүп, суктанып, таланттарыңыздарга ушу шыкактанып, апам аябай ушу жаш кезиңерди, баскан издериңерди көп кулагыма куйду да, айтып берди. Анан дайыма айтат эле, ушундай Чалагыз байкедей күйөө жок депчи. Анткени аябай Самара эжени колуң бир нерсе болуп калат, кир жууба, тамак жасаба, отур деп эле эчтеке кылдырбай, сен комузуңду алып эле комузуңа көңүл бөл деп ушинтип турат эле дейт да. Эми ал эң туура. Мен эң саламатсыздарбы, эң биринчи элге учурашып алайынчы, айланайын. Эл журт аман эсенсиңерби? Жакында эле 30 жылдык майрамыбыз өттү. Ошо баарыңыздарды, кыргыз элин, кыргыз журтун, сиздерди ушул 30 жылдык эгемендүүлүк майрамыңыздар менен куттуктайм. Элибизде жакшынакай эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы болду. Эми аман эсен болуп, элибизде тынчтык болуп, ынтымак болуп, элибиз ушундай бир жакшы бир жакшынакай ийгиликтүү турмушта жашасын деп Кудайдан тилеймин да. Эми эмнеден баштасам болот? 61 жылы, 60-жылы кечиркөн. 60-жылы апам мен өзү, мен 7 классты бүткөндө Бишкек шаарында, анда Фрунзе шаары эле, Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалдык училищеге алып келип өткөрөм деп 1-сентябрда алып келген. Анан ал улгайып калган адам билбейт да, качан экзамен качан бүтөт, качан кабыл алат. Анан 1-сентябрда силерге окуу башталат, алып барып өткөрөйүн деп алып келген экен да. Анан келсе уже окуум бар, экзамен бар бүтүп калыптыр. Орун жок, кошумча экзамен да бүтүп калыптыр. Анан орун толду деп анан айтты, апа кечирип коюңуз, эмди жылап келиңиз эми. Убакыт толуп калды, орун жок деп десе, апам тырышып, апам аябай ушундай көгөрүп эле, ушундай адам болсо көгөрүп отуралы. Жок, айланайын. Эми улгайып калган киши байбиче болсом өзүм, эмди жыл кайра келип отурамбы? Андан көрө текшерип эле койгула. Эгерде жарайт десеңер, эмди жыл кайрап келейин деп. Карабайсыңбы апамдын түшүнүгүн? Анан ой, орун жок, эми жараса да ала албайбыз депти. Анан бирөө айтып калды. Мейлем улгайып калган аксакал апа болсо экен. Анан бул киши мындай жашын сыйлап коелу деп, Асанбек Асакеев деген агай. Ошол киши кийин мен өткөндө ошол мен мугалим болду, ошол кишиден окуп калдым. Анан кийин ал академик, азыр профессор киши.
Анан кийин эми угуп коелу апанын көңүлү калбасын деп укту. Мен музыкальный мындай данныйларымды, таланты барбы жокпу баарын текшерди. Текшерсе баары тең 5 болсо болобу. Бүт баары 5 чыкты. Анан ой, муну албасак болбойт ай. Орун жок болсо да алабыз кызыңызды. Аябай сонун экен, азамат экен деп эле кабыл алып калды. Анан апам, мына айтпадым беле. Кызым таланттуу деп эдим беле. Кызымда баары бирдеңке чымыны бар деп эле апам. Ошентип анан өтүп калдым. Орун жок болсо да. Мына Кудайдын буйругу менен жанагы Асанбек Асакеева агайыбыздын ошол будущий мен мугалим болуп калып 4 жыл колунда окудум. Ошо киши антип айтпаса мен өтпөй албай калмак экен да. Ошентип мына Кудайдын буйругу менен 4 жыл окуп, ошону бүтүп ийгиликтүү. Анан 2-нчи курстан баштап, это был 60-жыл, 61-жылдан баштап бизди тиги Асанкан Жумакматович, СССРдин эл артиси, ушундай кыйын адам эле атаңгөр, дирижер. Ошо киши келип бизди угуп, анан 2-нчи курстан айтты. Мына буларды мен алып кетем. Карамолдор затындагы оркестрге бизге музыканттар жетпей атат. Булар үйрөнүп, мындай үйрөнө берсин эмтеден баягы, көнө берсин оркестрге деп алып кетти бизди 2-нчи курстан. Мына ошол күндөн ушул күнгө чейин мынакей 60 жыл болду. Иштегеним 60 жыл болду. 60 жылдын ичинде эмне деген эл, эмне деген жер, дүйнөнүн Африка болобу, Африка континенти болобу, тетиги Исландия болобу, тиягы Финляндия болобу, Индия, Пакистан болобу, бүт дүйнөнү отуда кыдырдык. Комуздун аркасы менен. Ошонун баары апамдын эмгеги менен Асанбек Асакеевичтин эмгеги деп айтсам болот. Өзү окутуп, ал киши таланттарды аябай кыйын болот экен дебиз. Ошентип апамдын тырышчаактыгы менен орун жок болсо да өтүп окуп калдым. Анан Асакеев аябай жакшы үйрөттү мени. Анан 61-жылдан жылдан баштап мына бүгүнкү күнгө чейин Карамолдор атындагы эл аспаптар, академиялык эл аспаптар оркестринде иштеп калдым. Анан эми андан кийин институт дискусу ачылды. Анан консерватория жок болчу анда. Ачыл элек болчу. Бир эле институт дискусу болгон. Анан ошого барып, ошону окуп, анан кийин аны 2-нчи курстанбы, 3-нчи курстан анан эми ачылып калды, консерватория. Анан консерваторияга Мурат Бегалиев, азыркы ректор, которуп бизге келип мугалим болуп иштеңиз деп. Аякта тиги институтта 7 жыл иштедим. 7 жыл иштегенден кийин анан консерваторияга которулдум. Ошо менен ошо иштегениме 35 жылдан ашып калды го. Тиги жактын 7 жылын кошкондо 40 жылга жакын болуп калды. Мугалимдик кесип 40 жылга жакын болду. Филармонияда иштегениме 60 жыл болду. Алгач саякаттаганыңызчы? Алгачкы биринчи саякатым 64-жылы музыкалык училищени бүттүм. 65-жылы эң биринчи поездкам дүйнөнүн эң маданияттуу шаары борбору Франция деп эсептелет, Париж. Ошо именно Парижден башталса болобу. Анан ошол 65-жылы 3 киши бардык. Төлөгөн Томотоев, Тургуналы Медет деген кыякта ойночу, оркестрде. Томотоев болсо тоже кыякта ойночу. Анан кийин дирижер болуп кетти. Ошол үчөөбүз бардык. Ошол үчөөбүз барып 2 ай. Ошондо Париждин борборунда театр Олимпия деген театр бар экен. 400 эле кишилик экен, орду. Ошол жерге ровно 2 ай концерт бердик. Бир эле точкада. 2 ай бою орун жок. Толтура эл. Ошондо Эдита Пьеха деген народный артист Советского Союза мына сүрөт турат, атай алып келдим. Ошол экөөбүз анда студентка болчу, Ленинградда бир кайсы институтта, политехник институтта эле студентка экен. Анан кийин ошол экөөбүз бир номерде жаттык 2 ай. Эми айтып берейин, ал кишинин действительно чындыгында аябай мындай өтө бийик маданияттуу, бийик таланты бар, жөнөкөй. Эң негизгиси жөнөкөй да. Анан мен мындай чоң артистмин тигинде эми деп такырмын мындай кандай десем кеңкейбейт да. Мындай өзүн көтөрбөгөн адам экен да. Аны карабайсың, экөөбүз бир номерде жаттык, 2 ай жаттык.
Анан өзүнүн бир кичинекей гитарасы бар экен, ойноп жүргөн. Анан ошо гитарасын кечинде концерттен келген эле уктай албай атам. Не могу уснуть деп эле Самарочка, ты можешь сыграть одно произведение на гитаре? Анда мен бир 5-6 бир ырдын оон билчүмүн гитарага. Анан ойноп берем, ал жатат, анан бир маалды карасам эле уктап кетет, анан барып мен жатам. Экөөбүз ушундай ынтымактуу жашадык, сонун. Анан Олимпия деген театр биздин гостиницадан бир 50-60 эле метр жакын, ушундай жакын кирип чыгып турчубуз. Театрга кечинде экөөбүз колупташып алып барабыз. Концертке 2 саат мурун барабыз, барып киримденебиз, жасанабыз. Бир номерде отуруп алып. Аябай сонун киши экен. Мен ойлогом байраке Эжиттеп Пьеха деген баягы өзүн аябай көтөргөн. Эми жаңы эле училищаны бүтүп барсам, 65-жыл, анан ошо мени теңин алмак беле дегеним ой кетти да өзүмдө. Жап-жаш болсом анда. Анан жок, тескерисинче өтө маданияттуу, өтө жөнөкөй, доступный деп коеюнчу орусча айтканда. Аябай сонун адам экен. Ошентип экөөбүз бир номерде жаттык 2 ай. Колдукташып магазин кыдырабыз, чоң-чоң универмагтарды кыдырып көрөбүз, бош кезде Париждин өзүн кыдырабыз. Анан Эйфелев башня бул дүйнөдө эме бар эмеспи? Ошол Эйфелев башнянын эң үстүнө чейин чыгабыз. Барабыз, кайра ортосунда ресторан бар. Ошо ресторанга киребиз, экөөбүз чай ичип отуруп, анан кайра эс алып келип анан номерга кирип кетебиз. Ушундай жакшы, ушундай эстеликтер калды, жакшы күндөр калды. Мен аябай ойлойм да, баарын көз алыма элестетип өткөн күндөрдү, кайсы мамлекетте, кайсы континентте жүргөндөрдүн баары эсиме түшсө, ушундай ойлойм да, ушундай бактылуу киши мындай. Карасаң, ушундай жердин баары ошо мага буйруп калыптыр депчи. Эми бу да болсо искусствонун күчү деп ойлойм. Маданияттын күчү, анын ичинде комуздун күчү. Комуз деген эмне? Дүйнөдө ар бир элдин өзүнүн аспабы бар. Бирок баягы мен кыргыз болгондон кийин комуз эмнегедир мага ушунчалык кымбат, ушунчалык баалуу, ушунчалык бир недоступный, ушунчалык өзүбүздүн кыргыз элибиздин бир гана эң жакшы баягы аспабыбыз комуз да. Комуз менен эми башка аспаптар көп дечи, бирок эң таанымал, дүйнөгө таанымал комуз болду да. Анан Францияга барганда комуз ойногонду эл кандай кабыл алды? Таң калдыбы аябай? Эми чындыгында биз үчөөбүз болчубуз. Анан ойноп бүтөрсөм эл деген айланайын, ызычуу, тим эле туруп алып кол чабат, үчөөбүз жүгүнөбүз, чыгып кетебиз, кайра чыгып жүгүнөбүз. Кандай ошондо мен ошону өзүм жүгүнүп атып да, ичимен ойлоп атам. Атаң көрөй, ошондо ушундай техника болгон да, 65-жылы. Ушунун баары тартылып калса, ушунун баарын кыргыз элим көрсө, бизге башкача көз караш болот эле деп ойлоп жүрчүмүн да, өзүм жаш болсом дагы. Анан эл аякты барып көрбөгөнүн билбейт да, биз кандай өтүп атабыз, кандай ойноп атабыз. Бирок ошонун баары мен өзүмдүн көз алдымда жанагы кино катары ички дүйнөмдө тартылып калды да баары тең. Анан бирок мен ойлойм, ошонун баарын кылган, ушундай тарбия берген, ушунча эркелетип өстүргөн, эми баардык эле балдарды эне атасы ушундай өстүрөт дечи, бирок мени өзгөчө, эмне үчүн дегенде, менин атам мен аябай аячы. Ушул кызыма бир апам кээде урушат, ай, тигин ап келбейсиң, муну ап келбейсиң, бар суур, бар уйду айдап кел. Мен кичикейимде эрте менен эрте турчумун мындай. Күн чыга электе туруп алып эле эшикке чыксам эле атам басып жүрөт ары бери. Анан эшикке чыгып, ата десем, ой, садага кетейин, айнан, турдуңбу? Ушу кызым сергек болот, ушу кызым башкача адам деп эле ушинтип атам. Анан эшикке ары бери басып мындай кичи дем ал, карачы. Анан айтчы, эмне эсимде калды? Күндүн нуру чыга электе жаңыдан таң шооласы болуп келатканда, ошону көрсөң балам, ошол ырыскы чачат адамга. Бакыт таалай берет. Күн чыга электе ошол жаңыдан бир шоола. Анан күндүн акырын чыгып келатканын көрсөң, мына күндүн баягы чачырап чыгып келатканын көрсөң, сага бүт бакыттын баарын күн чачат деп айтчы атам. Ошол атамдын айтканы ошоға чейин эсимден кетпейт, ошол айтканы туура чыкты. Анан 5 кыз жалгыз эркек менден улусу, жалгыз бир тууганым бар эле. Ошонун ичине мен аябай мындай өтө арык, тим эле ушундай ыркыйган арык капкара
кыз болчумун. Анан атам борооруй берчү. Айланайын-ай, ушу кызым кандай адам болот, айланайын-ай. Ушу кызым нан таап жегенге жарайт болду экен, я. Кандай адам болот, я, ушу, я. Мен коркконум ушу кызым, калган кыздарым тың жандарына. Кыйын. Ушу кызым араң эле жаны бар. Кабыргам тим эле 1ден 2ден 5 саналып турчу да. Ыркып, аябай арык болчумун. Анан капкара, ушундай бир. Анан атам мени көп аячы. Анан тамак башканда апам айтчу, ай, айланайын, мына кызыма биринчи куюп берчи ушуга. Эң жакшысын ушу кызыма берчи деп атамчы. Байкуш атам анан кандай киши болот? Ушу кызымдын нан таап жеген көрүп эле ошо күнү өлсөм ыраазы элем деп айтчу да. Көрдүк анан. Анан кийин анан училищаны 4 жыл окуп бүтүп анан кийин биринчи поездкам Парижге болду да, Францияга. Анан ошол жактан анан ишенесиңби? Келгенден кийин бизде могу жерде 40 лет менен чүйдүн алдында Дом одежды деген магазин бар эле. Анан чет мамлекеттен таап келген акчаларга анда эме атын утуп койдум, ошол жерге ошодон соода кылдырчу да. Анан ошодон соода кылчубуз. Мамлекетке, башка мамлекет барып келгенден кийин бизге берген акчасы артып калчу да, берген акчасы артып калган. Бир сыйра кийинип, апама шуба алып, атама сонун чепкен калпактарды алып буяка келгенде. Бирок апама шубаны тияктан алган. Анан японский жоолганда буяка келелек болчу, 65-жылы. Анан ошо японский жоолуктан бир 5 алтын алдым го. Бүт эжекелериме, жеңелеримин, апама 2 сыйрадан разный цветинен ар кандай. Анан японский жоолук алып келиптир, Токтакун кызды. Анан кийин шаардан келип анан ушу тапкан акчама Неман деген телевизор алдым. 65-жылы. 64 жыл учуршан бүтүн жап-жаш. Анда чандаган киши да болчу да. Чандаган. Жок, биздин айылда Абди деген башкарма болгон. Өмүр бою башкарма болуш деген. Ошол Абдин гана телевизор болгон. Кичинекей Неман деген, ито. Ошол телевизорду алып анан Парижден, Франциядан келгенден кийин баягы телевизорду алып анан эжекемдер менен бардым айылга. Барсам айыл дүңгүрөйт, айланайын. Баягы Токтакундун момундай капкара кызы телевизор алып келип бирдейт деп. Дүңгүрөп анан биздин үйүбүздүн тегерегинде кошуналар күнүгө кечинде бала бакырасы баары келип биздин зал кичине кененирээк болчу да. Залга баары келет отурат, телевизор көрүшөт. Ой Кудай, кино келгендей. Анан атам, атаңдын көрмө, булар уктатпайт турбайбы, я деп. Анан баягы кинону көрүп алып кетишет. Анан Токтакундун баягы кара кызы телевизор алып келиптир деп. Келип алып баары телевизордун баары куттукташып байкуштар. Анан атам чоң бир кара кой союп, атайын кара кой союп, куйрукту анан ошо кошуналарын баарын чакырып бата алды. Ушу кызыма бата берип койгулачы. Мына ушинтип керекке жарап, тиги чет мамлекетке чейин барып, момундай бизди жыргатып телевизор алып келип берип атат деп анан элден бата алган болчу. Ошентип атам багышанан элеп эле жүрүш кысым кандай болот. Эми мен бүгүн өлсөм ыраазымын. Кызым нан таап жегенге жарап калыптыр. Садага кетейин, айланайын деп. Анан айттым беле дечи. Таң камал туруп күндүн жаңыдан таң атып келатканды көрсөң, ырызык чачат деп айтпадым беле сага. Мына көрдүңбү? Кудайым Алла Таалам сага ырызык чачты. Ырызык берди. Көрдүңбү? Ой садага, мен бүгүн өлсөм ыраазымын деп байкуш атам. Анан ошентип аябай ыраазычылыгын билдирип, баарын канча сыйра кийинтип, жаш болсом дагы. Анан кайсы өлкөлөргө бардыңар? Анан эми өлкөлөрдү могу жерде жазылган. Могу жерде артында китепте. Баарын карасаң, кайсы мамлекетке барган, бүт баары жазылган. Америка жактуу анан эже? Оксоң, анан эмне баягы биринчи барган киши 76-жылы. 76-жылы биринчи бардым го дейм Америкага. Андан кийин 4 жолу бардым Америкага. Мына барган жердин баары жазылып, окуй бер, толтура. Африкага чейин бардыңар? Как же? Анан Африка экен эже? Тунис деген шаарында болдук. Африкада 50-55 градус ысык болот экен. Анан аякта почти жаан жабайт экен да. Анан кийин ошо шаарга барганда айланайын. Гостиницага киресиң да, гостиницага кирип мындай чабадандарды алып кирип орун аласың. Мына момундай эмелер чуркап жүрөт жана эмнеле жанагы? Маймылдар. Жок, маймыл эмес. Келемиш деп койчу эле. Момундай чоң-чоң кыйкырып, бакырып, анан өтө ысык экен да, суу жок.
Сууну кечинде эле 2 саат берет экен. 7ден 10го чейин 3 саат. Болду, суу жок. Эртең менен 1 саат берет жуунганга, болду. Анан залга кирсең, эме мрамор полун бары. Ысык. Ана момунда жүргөнбүшпү, эмне жегенде. Жанагы жок. Жүргөнбүшпү мындай? Жүргөнбүш эмес, ана эме деп койчу го, Кудай, атын унутпайм. Иши кылып чоң эле чуркап жүрөт. Страшный кебетесин көрсөң, айнанайын Кудай. Чагат экен ба? Эми биз эми коркуп качабыз, конечно. Чага качабыз. Анан кийин иши кылып ошентип канча күн жашадык. Анан кийин эми страшно эптеп чыдап. Тамактары бизге европейский ресторандан берип атты. Тамактары жакшы, кадимгидей ресторандагыдай эле. Анан бизге официально тамактарды берип атты да. Башка мамлекеттен делегацияга келгендерге ошондой жакшы ресторандардан тамак берет экен. Анан только гостиницалар ошондой болгон эле жаман экен да. Кескелдириппи балким? Кескелдириктер, аякта да кескелдирик. Анан жүргөнбүз сыяктуу да, мына атым унутуп атам, атан көрө. Анан ладно, эстегенде айтып берем. Анан кийин Африкада болгондо, анан Вьетнамга бардык. Алга кандай экен? Вьетнамга барсак айланайын 22 саат учтук. Самолет менен. Элестетчи. 22 саат. Бир посадка болгону. Анан Ханой, Борбор шаары Ханойго бардык. Вьетнамда, Борбор шаарына. Аердан эми аердин жашоосундагы өтө эле кыйын экен. Ошо жанагындай чоң кескелдиктер эмеге киресиң да, гостиницага кире чабадандар салып кирип коет. Анан кирсек аны стенканы бор жайнайт, потолок жайнайт, момундай кескелдиктер толтура номерде. Анан тиги халалдыкке сууларды салып коюшат. Анан халалдыкты түнкүсүн суу сап, аябай ысык да, 50-55 градус ысык. Анан ачып суу ичейин десең, халалдыктын артынан айнанайын дыр деп эле канча бир кескелдиктер атып чыгат. Анан айланан бакырып эле келип отуруп каласың. Анан кийин алар мындай кылат экен. Баягы кыргызда машакана деп койчу эле, жанагы марлиден тиги потолокко бекитип туруп, марлиден. Анан жерге түшүрүп, анан кроваттын жекесин баарын тосуп коет экен, ошонун ичине кирип жатабыз. Жана кескелдиктер кирип кетпесин, коркосуң да. Анан чиркей көп. Анан ошонун баарын тосуп мынтип, матраснын алдына бүт баарын отуйду. Тим эле кымтып алып анан жатам. Анан кийин эртең менен турам. Анан жаздыктын деп алайын десем, дүр деп жаздыктын алдына чыккан. Кыйкырып, баягы эмени малын ача коюп деле бакырам. Иши кылып, зато билесиңби, айланайын. Таланттын аркасы менен, комуздун аркасы менен эмне деген гана эл, эмне деген жер айланайын. Мен өзүм аябай бактылуумун деп сезем да. Кичинекей эле бир кара кыз, кичинекейимде мындай кичине кара кыз болду. Анан ушунча дүйнөнүн баарын мына Кудайга шүгүр комузума, элимдин мынакей единственный аспабыбыз комузубуздун аркасы менен мына можо деспесек токсон кайсы жер гана барган жокмун. Бардыңызчы же? Анан эмне Кытайда канча жол болдум го окуй. Эмне жедиңер? Бакар сака жедиңерби? Жок, бакар сака берген жок, жанагы балык деп берди, бирок жыланды мындай чоң жыланындай кесип анан кууруп койсо, анан ой жыргал, форельби эмне деп жыргап жеп атасыз, көрсө жылан берди бизге. Дагы балык кандай экен же? Кадимки эле балыктай экен, кадимки. Анан жанагы Вьетнамга барганда баканын эмесин жегенбиз да азыр. Тиги баканын өзүн жеп экен, анан сандарын алат экен, 2 бутун жанагы сандары эттүү болот экен. Ошону терисин сыйрып туруп, ошо сандарын баканын фирмалары бар экен, бака өстүргөн атайы тамак жасай турганчы, анан ошонун сандарын анан жеп атабыз да, балык деп. Көрсө анан бизде бир Молдобакиров Зарылбек деген бичи бала барган. Анан эже, эмне жеп атасыз билесизби дейт. Анан жок, балык го десем. Какой балык дейт. Анан эмне десем, баканын бутун жеп атпайсыз дейт. Койчу айланайын, эмне деп атасың десем, ал барып жанагы тамак бышырып, тамак берип аткан балдар менен тааныша коюптур. Анан ал көргөзчү дептир, эмне жеп атабыз. Анан ал ар жака акырын алып кирген көргөзчү чоң халалдыкты ачкан экен да. Ачса толтура баканан толтура жыландар жатат дейт. Момундай чоң жыландар тоңуп калган.
Ана ошо жыландын эти кадимки эле балыктын этиндей болот экен. Аны биз көрбөсөк балыктын этин жеп атабыз деп эле жеп аттык да. А бизге көргөзбөйт да. Анан айланайын Кудай. Анан жебесең ачка каласың да. А дегенде балык деп жеп аттык, анан эми кийин балык деп эле берип атышты. Килейген момундай жыландарды. Анан Юрий Гагарин менен жолукканыңызды Анан кийин тиги эмеге Москвага 62 жылы жанагы Москвадагы дворец съезд. Быйыл барып келбедик беле жанагы маданият күндөрүнө. Быйыл. Ошо 62 жылы биринчи ачылган ошол дворец съезди. Анда Хрущев болгон. Ошо дворец съезд ачылышында биз 18 киши барганбыз. Ошонун үчүн жана айтып аткан мамаң да ошонун ичинде болуш керек деп ойлоп атам да. Анан 18 киши барып ансамбль коомчулар ойноп, анан вестибюлда бүт бардык Союздун республикадан барган артисттердин баары ошо жанагы вестибюлда эс алып ары бери басып заниматься этип отурабыз да. Бир маалда карасак эле Гагарин келтет, мына бул жерде сүрөттөр. Министр культура СССРдин министр культурасы Фурцева деген болгон. Ошо Фурцева анан итальянский бир актриса экен да. Анан ошол актриса менен Гагарин анан министр культура Фурцева үчөө келатат. Анан эле биздин балдардын фотоаппараты жанында болчу да. Анан туркап чыгып, ай тарт деп эле Гагарин жанында тура калдым да мынтип эле. Тура калсам эле тарта коюшту. Вот кандай эстелик болду. Мынакей ошо менен 62-жылы Гагарин менен чыгып министр культура сүрөтү бар, карасаң табасың. Ошентип Гагарин менен да сүрөткө чыгып калгам. Тем эле жаркыраган, маңдай жарык, тем эле кыргыз. Тем эле жүзү жарык, тем эле кыргызга окшоп жакшынакай бажырайган жигит экен, бою кичирээк. Анан карасаң, по-моему, менин боюм кичине выше болуп турат болуш керек. Колтуктай эле түшө калдым да. Анан дагы простой эле, жөнөкөй эле жигит экен. Анан карабайсың, мен биринчи классман, азыр бул 62-жылы учканмын. Ошо 62-жылы барганбыз. Ошондо дворец съезд ачылган. Эми мен мындай 62-жылдан баштап мына бүгүнкү күнгө чейин ошо дворец съезде мына канча жолу Кыргызстандын маданият күндөрүнө өткөрдүк. Канча жолу мен ошо дворец съезде ойноп келдим. Мен ойлойм, өзүмдү бактылуумун деп сезем. Ошондой жерде выступать этиш. Анан Хрущевтон баштап мына бүгүнкү Путинге чейин концертке ойноп бердим да мен. Канча Горбачевдун алдында ойнодум, Кимиси эсте калды же? Элчинин алдында ойнодум. Анан эсте калган мынакей Элчин. Эмне дейт Элчин? Тиги эмеге Чолпон атага барып калды да Элчин. Анда Асканакович болчу президент. Анан кабыл алып аттыр, анан артисттерден бири эки чөз эле бардык го дейм. Зейнеп Шакеева барды беле. Кайсы экен унутуп койдум. Анан Элчинге ойноп бересиңер деди. Анан кийин чыгып эле ойноп атам. Анан Акаев, Элчин, анан тиякта да бир топ кишилер отурат. Анан ойноп атсам, жыргап күлүп отурат, мону тим эле бажырайып. Анан алдында турган бир эки кашыкты кайнатып, эки жыгач кашык. Ала кой эле жаныма чуркап келет. Мен менен кошо ойноп көрсө болобу? Анан мен наоборот аябай кубандым да, жаныма келип алып эки кашык менен мынтип ойноп. Анан молодец деп койду. Ушун жай сүйлөт эмеспи? Анан чыгып экен, молодец деп койду. Анан барып, анан отурду эки кашык менен мени сопровождать этип мынтип ойноп. Ай, деп атам, карачы, кандай окуялар өттү башыман. Бул Бүйүсар эже, Болот Миңжилкыевдер кандай экен эже? Ай, алар менен Бүйүсар эже менен мен Сирияга, анан Алжирге, эки мамлекетке чогуу барып калдым. Бүйүсар эже менен Болот Миңжилкыев, Хусейн Мухтаров деген, Токтонали Сейталиев деген, анан Сартбаев эже, по-моему, барган, анан Кадарик эже ушулар. Анан ошондо Болот Миңжилкыев эми алып чыгып ырдаганда тим эле зал тим эле укмуш. Элин эсочуде? Дештим эле. Ай, ушундай суктанып, ушундай. Анан Бүйүсар эже менен бир номерде жатып калдым. Экөөбүз бир номерде. Элестетсем, народная артистка советская. Анда мен кичинекей эле жаш болчумун. Жаш, какой народная артистка, эчтекеге жете элекмин. Анан кийин эже менен чогуу жатып койду, аякта заграничада мындай да. Сен кичүүсүң, ал улуу, ал бул знаменитый, сен не знаменитый деген жок аякта.
баары бирдей ушундай да. Аны эже бүүсар экөөбүз бир номер жаткалдык. Эми аябай сонун кичкене. Ушундай сонун адам настолько жөнөкөй, настолько мындай доступный адам да. Анан ушунчалык суктанам да, сулуулугуна, анан өзү кандай сулуу болсо ал киши ички дүйнөсү да ошондой сулуу. Ушундай жөнөкөй, сулуу, доступный адам менен кичүүсүңбү, сен кимсиң антпейт. Ушундай сонун адам экен, аябай. Ушундай сыймыктандым. Ошол киши менен чогуу жатып калганыма тим элечи. Анан күнүгө эле бирдеңкесин унутуп кетет. Анан бул шаардан башка шаарга кетебиз. Көчүп кетебиз чабарында. Андан дагы башка шаарга кыдырабыз. Сирия, Алжир бүт. Ошондо жана согуш жүрүп аткан учур болчу. Между прочим. Анан биз ошондо Мухиддинов деген член ЦК КПСС, член бюро ЦК КПСС болгон киши, ошо киши Москвада иштеген. Ошо киши ошол жакта посол болуп иштептир. Анан ошо киши өзү үйүнө чакырып, член ЦК КПСС, член политбюро, ошол киши үйүнө чакырып бизди Бюсар эже, дагы ким бар делаттан көрөй, Сирияга баргандан Токтоналиев, Сейталы, ошол Молдокулова деген Мухтаровдун аялы Мухтаров көп киши барганбыз. Анан ошол кишинин баарын ошол бир 5-6 кишини чакырып үйүнө коноктоду, посол. Үйүнө барып кадимки аш басып берди, плов. Шикарный плов басып берди. Өзү лично 7-8 баласы бар экен. Анан байбичем аялым Ташкентте деди. Мен өзүм бияктамын. Анан өзү лично өзү казаназы, өзү плов басып, өзү коноктоду. Шикарный плов басып берди. Эми карачы, член политбюро. Ошол жакта посол. Анан ошол жерде анан эмеге концерт бердик. Подземка деп коет, жанагы согуш учурунда үстүнө жана жашыл жалбырак сетка менен тосуп коет го. Мындай эркектер, балдар түшүнөсүңөр. Ал эмне экен? Жанагы защитный да. Эч ким байкабайт, көрүнбөй турган. Ошонун алдына түшүп, ошол жерден концерт берип аттык. Военныйларга. Анан ошондой учурда да барып келдик, карабайсыңбы? Анан ошол жерде андан кийин Иордания деген шаарга бардык. Иордания деген. Ошол шаарга барсак, жана мёртвое море деп коет экен. Эч кандай ичинде эч кандай балык, жаныбар жок. Анан өтө туздуу суу экен. Анан сууга түштүк. Ошо сууга түшкүлө деди. Аябай полезно. Эмнеге десек, сууга түшүп чыкканда билесиңер деди. Сууга чубай өсүп, денебиздин ачышканын айтпа. Анан чыккандан кийин колуңарды минткиле деп, мындай сыдыргыла. Колусун мындай сыдырсак, мындай туз түшүп атат денебизден. Денебиз ачып атат. Это очень полезно деп. Алып барган бизде алып барган экскурсовод ошол айт түшкүлө сууга деп. Анан чыккандан кийин аябай денебиздин баарын ачтырып, анан мындай сыдырсак айтпайбы, мындай сулуу туздар. Ачуусу. Анан кийин бир дагы балык болбойт экен ал жерде. Анан ошол жерден мёртвое море дегенден сууну бөтөлкөлөргө 2 бөтөлкө суу алып, ырымдап, ошол жактан 1,5 литровый беле ушундай сууну, ошо сууну алып келдим бияка. Колуңарды, бетиңерди жуугула деп, эне атама, үй бүлөгө баарын ошол ырымдап, ошол суудан алып келип, үйгө туугандар тосуп алганда келгенде бетиңерди ырымдап жуугула деп, ошол суудан. Себеби ыйык көл экен да, ыйык көл деп коет экен, мёртвое море деп. Немени айтыңызчы эже? Чалагыз байка экөөңөр жолугуп, анан үйлөнгөнүңүздү айтып коелучу. Романтик. Анын баары айтылып бүткөн. Эми чалагыз байка экөөбүз үйлөнгөн эми себеби мен 61-жылы оркестрге келдим. Жана Жумакматов алып келди беди бизди, жаштарды өссүн, көнсүн, программага жаттасын деп. Ошол 61-жылдан баштап ошол экөөбүз менен өмүр өткөнчө чогуу иштедик да. Анан чогуу иштеп жүрүп, командировкага көп чыктык. Аябай көп чыктык. Анан ошондо кийин айтып берип атат да мага. Мен өтө скромный адам болчумун. Мындай калжың-кулжың жок, жалжактабаган, мындай өтө шакалаттап катуу күлбөгөн, ушундай мындай унчукпай басып жүргөн. Анан ылдый карап, көчөгөсүн ылдый карап басчумун. Анан менден улуу
баягы агайлар чогуп калганда менден улуу курста окуган агайлар көрүп калчумун көргөндө анан өтүп баратып мындай кетип баратам. Саламатсызбы агай деп анан мынтип өтүп кетчүмүн. Ошону кийинки жана Томотой Төлөгөн деген дирижер сеп калды Раматова. Ошол мени айбетип урачы. Самара мынтип учурашат карап турчу мынтип. Саламатсызбы агай деп анан өтүп кетет деп. Ошол мени аябай тамашалап жүрдү. Кайран жигит, жакшы адам эле. Анан ошол агайларды көрүп, уялып, аябай тартиптүү болуп мындай чоңойдум да. Анан кийин ошондо чала кыз байкең чогуу иштеп жүрүп сыртыма байкап жүрүптүр да. Ушул кыз аябай скромный кыз. Сүйлөбөйт мындай, калдың кулдуңу жок, ушундай скромный кыз деп сыртыман байкап жүрүптүр да. Анан 4-курс курсу бүткөндөн кийин чогуу чыгып калдык эмеге, командировкага. Чогуу жүрөбүз, анан 4-5 кызды эчтип алат. Мени жалгыз эчтпей, 4-5 кызды эчтип алган ал кезде киного билет 20 тыйын болчу. 20 тыйын. Ошо 20 тыйын төлөп 5-6 кызды эчтип барып анан киного алып барчы багыш. Ошондой мындай бирөөлөрдү сыйлап, урматтаганды жакшы көрчү да. Сыйкор болчу. Анан өтө скромный мындай. Бирок анан өтө каттуу комик тамашакой болчу. Ар кечеде чала кыз байкең жумушка келгенде бирдекени айтса эле элдин баары жыгылып калчу, каткырып күлө берчү. Ой байке токтосуңузчу, ичиңиз ооруп кетти деп. Анан ой ичиң ооруса кулаңга мынтип жаап албайсыңбы деп. Аябай күлдүрчү эле. Анан каякта жүрсөк, анан кайсы жерде жүрсөк, элдин баары бизин жаныбызда да. Чакен байка жакшы сүйлөп берет, күлдүрөт, анан боору сезилет деп эле. Анан каякта жүрсөк ошентип күлдүрүп жүрчү, анан ошондо байкап жүрүптүр. Анан ошондо кийин айтып атпайбы, сен аябай скромный, жөнөкөй кыз болсуң, ошону аябай жактырчумун депчи. Анан ошол негизи ошо оркестрдин ичинде скромный, баары эле скромный балдар да, бирок чала кыз байкең өтө скромный, бирок тамашакой айтканда элдин боору эзилип калчу. Анан Шакен байкең каякта турса баары ошодо чогулуп калчу. Баягы перерывга чыкканда. Атак ошентип күлдүрө берчи. Анан кийин Айсулу Токонбаева, Кайрыгүл Сартбаева же баарыбыз чогуу Швейцария, Швеция, Европаны бүт кыдырдык да. Анан автобуска отурганда Калый Молдова саанап Народный союз. Анан ошо киши отурат алдыда. Анан Ташыбекова же чет өлкөлүк байланыштар жагынан ошол председатель болчу да. Бүт мамлекетте менен байланыштар ошонун чоңу болчу. Жамал Ташыбекова деген Чойбековна. Анан ошол эле же Калый Молдовасын баары отурат алдыда. Анан биз артка кетебиз. Сөбө Чакен агай күлдүрөт деп эле. Анан бирдекени айтып эле боорусу каткырып калса, анда Жамал эже айтчу эле Раматовалар, кандай сонун адам, красавица, сүрөтү бар биякта. Ай, Чакен, боору сезилип калды, айланайын, боору сезилип калды, азаматсың. Сен болбосоң эмне кылат элек? Тултуп барып кайра тултуп келет эле, карачы күлүп жыргап отурабыз деп эже ушинтип калар эле. Ошондой анан Калый Молдовасанов айтчу эле. Атаң көрө, ай атаңдын оозу карайын, токтотчу ай, боорум эзилип калды. Атаңдын оозу атаң көрө, токтотчу ай, боорум эзилип калды деп. Калый Молдовасанов, Народный СССР, кандай сонун дирижерлор болгон, кандай чоң таланттар, улуу таланттар болгон. Ошондой улуу таланттар менен Назир Давлесов, Калый Молдовасанов, ушундай чоң улуу таланттар менен чогуу иштеш. Анан кантип сөз айтты анан? Сөз айткан жок. Айтпай элеби? Айткан жок. Чогуу жүрдүк, анан баары эле. Анан мен тегерегимде жана оркестрдин кыздары бар да. Ошол айтчу, ай, Чакен агай кандай сонун агай деп чогулуп отуруп чай ичебиз да. Анан Гүлбайра Мырзабекова деген улуу аксакал эжебиз болгон. Карамолду оркестринде. Анан ошонун жанына отургузуп койгон тиги кимдер, Жумакматтар. Ушул эжелерден үйрөнгүлө, программага киргиле, программаны жаттагыла депчи. Концерттин программаны. Анан ошол эженин жанында отуруп калчубуз. Отурганы үйрөтчү бизге, могу жери мындай ойнот, тигинде ойнот. Анан программаны биз сдавать этчүбүз, экзамен бергенде кадимкидей мурун. Анан кийин ошентип ошол эже айтып калды, ай, оркестрде бир жакшы скромный, сонун жигит бар ай. Могу чала кыз Исабаев деген. Ошого бир үйлөнүп алчы, айланайын, ушундай жакшы келин. Ай, бактылуу болосуң дейли берчи да. Ой эже коймушчу, мага азыр жигиттин кереги жок деп койчумун да. Канча делиңиз? Анан ошондо экөөбүз үйлөнгөндө 21 болчумун. Алчы? Ал
28-де болчу. Менден 7 жаш ул болчу. Анан кийин ушундай сонун эми айтып түгөтө албайм, ал жигит өтө эстүү, токтоо, акылдуу, тамашакөй, баары колунан келген ушундай жигит болчу да. Анан кыздардын баары жакшы көрчү. Анан кандай бактылуу кыз ушуга турмушка чыгат дей берчү да. Анан кийин бир күнү ошо жанагы Кыпчаков Кебай деп койчу атын. Ошол байке оркестрдин улуу аксакалы болчу да. Ошол үйүнө чакырып калды. Ошо чала кыз байкеңди, мени, анан бир топторун, ошо Гүлбара деген эжени чакырып анан кой союшуп, могу жерде Первомайский, Московский деген көчөдө Түгөлбай Сыдыкбектин үйү бар. Ошонун түбүндө короосунда ошол байкенин жер тамыр, сонун үйү бар болчу. Анан ошол жерге короосуна стол жайышып анан кой союшуп, анан багыш ошо чала кыз байкең кой алып келип бериптир. Анан ошо күнү үйлөнтөбүз деп айтпайт, үйлөнөбүз деп айтпайт. Сүйлөшпөйбүз экөөбүз. Жөн эле чогуу жүрөбүз, бирок аябай жакшы көрчүбүз да, сонунагай дей берчүбүз да. Анан бардык, барсак стол жайып коюптур. Анан чала кыз байкең ошол көп нерсесин дайындап бериптир да. Анан калган тегишилер кой союп ушул баарын даярдап коюптур. Кирсек эле шумдук. Бизге ошол күнү 4 кызга бир комната общежитие. Анан чала кыз байкеңе жалгыз өзүнчө бир комната бериптир. Божо набережныйда общежитие бар. Набережныйда, чүй менен набережныйда. Ошодон бир комната алдык. Байкең бир комната алды. Катар менен болуп калды да биздин комната. Комнатты алып койдук, бирок ал комнатага жашаган жокпуз. Ошол күнү бизди үйлөнтүп атпай, карабайсың. Анан ошо байкең ошол күнү бардык, анан 88-деги 90-га чыгып калган кайненеси бар экен. Ошо байкенин. Анан жагап отурабыз, обществобузду жуубайсыңар деди. Анан баары чогулуп акча чыгар, анан стол жасап жууп атабыз. Байке кой сойду. Анан жыргап отурабыз, анан бир маалда ошо жана 90-га жакындап калган байбиче келип башыма жогу салып атат, анан түшүнгөн жокмун. Бул эмне? Интересно, бул эмне дедик да. Десек, унчукпай келип жогу салды, анан айттым. Ой, койгулачы, эмне жогу салып атасыңар десем. Апе, чала кыз байкең экөөңөрдү үйлөнтүп атпайсызбы дейт. Апе. Как үйлөнтүп атат? Ой, коек тамашаңар деп эле жоолукту алып коюп койдум бияка. Десем, айланайын. Эми бул баланы билесиң, канча жылдан бери чогуу иштеп жүрөсүң. Анан биз сени жаман балага берген жокпуз. Аябай жакшы жигитке турмушка чыгып атасың. Как турмушка чыгып атасың, апе? Анан мен айттым, агай, качан мен сиз менен сүйлөштүм эле? Качан сиз мени киного алып бардыңыз эле? Мен сиз менен сүйлөшкөн жокмун да. Десем, унчукпай минтип отурат. Такыр сүйлөгөн жок. Отурат, унчукпай койду анан. Тиги байбиче келип, кайрап келип жоолук салды. Анан мен апе койгула тамашаңарды. Силер чындап кеттиңер го деп атам да. Анан алып келип жоолук салганда акырын алып койдум кайра. Тамашаңарды койгула. Биз экөөбүз сүйлөшпөсөк, же мени 20 тыйын төлөп киного алып барбаса, экөөбүз свиданияга чыкпасак, жөн үйлөнтө бересиңерби? Мен билем көрүп, бул жигит аябай жакшы жигит, сонун жигит. Анан ан үчүн сүйлөшүш керек да, жок дегенде 1-2 ай сүйлөшөлү, киного баралык, анан көрөлүк деп койдум да. Десем, болбой. Аксакалдарды чакырып коюптур. Анан кийин Жумакматты чакырып коюптур. Анан мага жоолук салды. Анан тиги кемпир келип айтты, балам, үчүн анда Жумакмат келелек болчу. Үйгө келелек болчу да. Анан кийин жоолук салганда алайын десем, шак эле колум кармады, баягы кемпир. Колум кармады, айтты. 3-үнчү жолу жоолук салып атам, балам. 90-догу байбиче деди. Мен жашыма жет, айланайын деди. Бирок менин колумдун шагын сындырсаң, келечегиң жакшы болбой калат деди. Келечегиң жакшы болбой калат, балам. Туура эмес кылып атасың деди. Дегенде эле жүрөгүм шуудай түштү. 3-үнчү жолу жоолган. Анан мен айттым, болуптур, мен макулмун дедим, төкө бүгүн эмес. Экөөбүз сүйлөшөлү, кино каралык. Мындай дагы кичине убакыт өткөрөлү деди да. Десек, жок балам, уже болбойт дегене, бир казан эт бышып атат, биз тойлоп атабыз деди. Анан өзүң чогуу иштеп жүрөсүң, бул жигитти жакшы тааныйсың деди. Анан жакшы тааныйм, жакшы билем деди. Жакшы билем, аябай жакшы жигит. Десем, болду, мына жоолук салды 3-үнчү жолу. Жоолукту алып койсоң, жашооң жакшы болбой калат, келечегиң бактылуу болбой каласың деди. Ошондо жүрөгүм шуудайчу, анан кой.
Анан ыйлап алып отурдум эми бул жигитти кыздардын баары чуркап жүрөт аркасынан. Анан жакшы жигит өзү, жакшы жигит. Түшүнбөйт белеңиз. Анан мен аябай түшүндүм да, анан эми буга турмушка чыкпай калсам, баарыбыз сыйлайбыз, сонун жигит. Анан кандай жигитке туш келип калам деп дедим да, абдан акыл эстүү болдум да мен кичине. Эсимди жыйнап анан коем, мейли анан ыйлап кыз жыргар жерине ыйлап барат дейт. Кыргыздын сөзү бар, айланайын. Деп анан башыма жогу салды, анан салганда макул дедим. Жоолук отурайчы, алып койгулачы жоолукту. Макул дедим, болуп туруп отуралы. Эми дагы сүйлөшөлү, мен макулмун, турмушка чыгайын буга. Только бүгүн эмес деп эле какшап атам да. Болду эми, болор иш болду. Карачы, бир кой союп атабыз. Казанда толтур эт бышып атат. Анан бир малда Жумакматты чакырды. Анан Жумакмат келди, келип эле. Ой, что это такое? Деди да, ушундай сүйлөнгүч болчу. Анан айтты, жанагы үйдүн ээси айтты, ушинтип чалагыз менен Самараны үйлөнтүп атабыз. Это очень хорошо, они вместе работают, тиги деп калды, чогуу иштейт тиги. Экөөнө жакшы болот. Да ты чё? А я даже не заметил, что они дружат тигин демде деди анан. Я говорю, я никогда не дружу. Мен сүйлөшкөн эмесмин деген. А что такое деди. Анан мына ушинтип, бирок он очень хороший человек деп ушинтип айттым десем. Ну надо же, вот неожиданно это все. Это очень хорошо. Я говорю, что, естественно, вместе работаете, ты его, ну молодцы. Но я не ожидал, я не ожидал, да. Тогда все, я говорю, ой, это здорово. Значит, одна семья, чог иштейт, чог жүрөт, это для меня очень хорошо. Спаянный коллектив будет, деп эле. Ой, молодцы, давайте обмываем деп эле ал шакылдаган ушундай. Ошол ойдон немеде отуруп калдым. Ошол ойдон отуруп калдым, жол салып, анан жол салып. Общежитияга чогуу жашадыңыз. Анан эртеси ошол жерде 5 күн турдук үйүндө, биздин үйгө жашагыла деди. Анан 5 күн тургандан кийин анан Чалазбайкең айтты, эми бизге өкмөт атай бир комнаттан общит берген. Самарага 4 кызга общит берген. Анан мен алган общитме бир комнатка жашайбыз, Самара көз. Экөөбүздүн бир комната үйүбүз бар. Общий коридор. Бар тиягы биягы комната, общийча да. Анан ошол жака бардык. Ошол жакта Аслан байке ошол жакта жашады. Аслан бала ошол жактан төрөлдү. Улуусу. Сүйүндү Аслан байке. Анан эмне ак жол той болуп тим эле эркек балалуу болдум, уулду болдум деп байкушту. Тим эле анан ал мен төрөгөнгө ас калганда командировка кеткен. Анан больницага алып кетти. Толгоом келип анан больницага 3-чү роддомго алып барып төрөчүдү. Анан караса эркек бала Аслан улуу балам. Анан алап түнү менен командировкадан вернулись. Там 2 айга кетишкен бир жака алысканан. Келип эртең менен оркестрдин жигиттери менен чогуу келиптир. Мен тереземди түшүнүп отуруп эле серенада деп атышат. Хор деп атат. Оркестрдин жигиттери баары келиптир. Чалазбайке улду болуптур. Анан тиги главврач келип алып. Бул кайсы бактылуу аял? Серенадыр деп атат. Эркектердин баары чолуп. Кайсы аял деп айткылачы деп ошентип калды. Кто она такая? Покажите мне деп. Она вот она, вот счастливая женщина. Столько мужчин под окном. Поют они серенаду деп. Ой, баш, ты молодец, ты умница. Вот такой муж у тебя прекрасный. Ты счастливая женщина. Да она терезеден кыйкырып айтты, что мне там деп суразган. У тебя сын деп кыйкырса. Урабай оркестрдин балдары кыйкырып атат, бакырып атат. Анан туруп алып баары ырдап атат. Терезеден түшүнө туруп алып. Актан байке төрөлгөндө кандай? Актан байке төрөлгөндө анда тетиги эмеден 6-чы микрорайондон үй алып калганбыз. Эмеден. Тиги 6-чы микрорайон 13-үйдөн. Ошодон үй алып анан кийин ошодон төрөлдү актан 72-жылы 28 март. А кстати, бүт баарыбыз мартта төрөлгөнбүз. 4 мартта Абышкам, Чалазбайкең, 9 мартта мен, 17 мартта Аслан, улуу балам, 25 мартта Актан келинчеги, 28 мартта Актан. Сонуга. Бүт мартыбыз, бүт мартта төрөлгөнбүз. Ошол ушинтип биздин бактылуу жылдар ушундай сонун өткөн. Мен өзүм бактылуу деп, аябай бактылуу деп эсептейм, потому что мага өмүрүндө бычак бербей колума. Кесип алсаң өлдүң.
бир айга чейин ойнобой каласың. Техникаң жоголуп калат. Ушунчалык переживать этчи магачы. Анан ойной албай каласың. А музыка деген ежедневно 8 саат, 7 саат ойнош керек. Ежедневно. Чтоб техниканы өстүрүш керек, мастерствону өстүрүш керек, ойнош керек. Анан музыкальный жагын аякта көп секреттер бар да. Ошонун баарын сен унутуп коесуң. Сен бычак бербей. Анан эми таң каларлыгычы мына кайындарыма да айт. Кайындарым да жакшы билет. Тиги эме эмне болот атам өзүм. Айылга барганда дагы эки чака суу көтөрчү эмес. Ай, сен эмне суу көтөрөсүң? Эч кандай. Моголарың чоюлуп калат. Болбойт. Сен комуз ойношуң керек. Давай иди деп. Бар. Тетек барып, эс алда ойногун деди. Комузуңду ал. Кайындарым ооруганда да залга киргизип жиберчү. Комузумду колго кармап туруп. Кайын журтлар эмне дечи? Кайын журт, анан кайын журттар момундай кишилер болгон. Момундай. Ишинди да алат. Анан кайнатам болгон. Кайнатамдын эми атын айта берсем болот го, бирок ошого чейин айтчу эмесмин, бирок тергечисиз да? Тергечим, баарын тергечим. Анан эми кыргыздын баягы илгертен калган салты, закону. Анан өзүм кыргыз болгондон тем более комуз көтөрүп жүргөндөн, комузду ойноп жүргөндөн мен деген кыргыздын каада салтын сакташым керек да. Анан айылга барганда, үйгө жакындаганда сумкамда жоолук. Ала коюп анан жоол салып барам. Көрдүңбү? Анан жоолукчан жүрөм. Мындай артыма байлап алчумун. Жүгүнөсүз. Анан обязательно. Жүгүнөсүз да кечке. 1 жаш улуу, менден 1 жаш улуу болсо эле жүгүнөм. Анан кайненелердин алдында жүгүнчүм. Күндү эртемен турганда тура калып жүгүнөм да. Анан кийин бир маалда баягы эртемен турганда Чакен байкең эрте туруп кетет да. Ай, сен жата бер. Мен эшикке туруп самоорду коюп кайнаганда ойготом сени деп койду. Жыргаган турбайсың? Кандай эми айта атпайм, ошо жыргалды, өмүр бою жыргатпай койбоду. Анан эл айтат, өзүм да ойломушум, көз тийип кетти го бизге депчи. Жашында каза болду айтып? Казыр айтам казыр. 51. 50-ге толуп 51-ге кеткенде. Күлгүн жашта. Жаман болду. Аябай мен ошо анда айтып берем казыр. Анан кийин анан кайненем келет. Хай! Турбайсыңбы артист? Хай, артист, турбайсыңбы деп. Анан чуркап кирчи артынан чалагыз байке. Ай, эне. Ай, биз отпускага келдик. Ал эми турган эмне кылмаган? Самоор кайнатып атат. Мен коюп атам самоорду. Эки келин бар. Эки келин тосторкончу, ана эмне турат? Уктасын. Отпускага эмне келдик? Эс алганы келдик, эне десе. Өлүңөт. Бул эмнесе? Аялын жумшабай карасаң, өз чуркап жүргөн. Ай, эне. Бул деген жыргал, өзүм самоор коюп берем. Мына эмне ачка болгон жок. Сонун баары. Самооруңуз кайнап атат, тасторкон жайылып атат. Эмне кыласың деп. Бул эс алганы келди отпускага. Карачы кандай күйөм болгон мен. Анан кийин туруп, тибей уктасын деп артынан чуркап келчи. Анан туруп анан келиндер бүт даяр, тасторкон даяр, сонун. Анан туруп анан отурган келиндер чай куюп берет. Андан кийин барганда кайненем унчукпай калды. Ай, артистке тийбегиле кокуй. Тийбегиле артистке. Деп калган, көнүп калган. Уктасын, кокуй, күйөөсүнүн баласына каласың деп тамашалап койчу. Анан кайнатам бар эле. Ошо бир атын айта береним, Кудай Алла Таалам өзү кечирсин. Жаңгаз деген кайнатам болгон, Салы апа деген байбичеси болгон. Анан ошолор отко кирди мени. Отко чакырды да. Анан жолу салынып барам. Анан итирейип барам да, такыр жараспайт. Анан барганда отурам, анан кемпир чалы экөө эле. Байкуштар болгон нанын, тамагын, каймагын алып баарын дасторкон дайындап коюшат. Анан жүгүнүп кирем, анан садак болгондо анан чайын куюп берип отурам. Келиним кошо барат. Тиги кайнымдын келинчектери. Анан жеңе өйдө жыл деп анан мен отурупкан чай куюп беришет. Отурат, анан барсак столдун үстүндө, билесиңби что интересно? Эме турат. Бир өтүлкө шампанский турат. Бир өтүлкө арак турат. Бир өтүлкө коньяк турат. Анан кайнатам айтып атпайбы акшы. Айланайын Самаркам дейт. Самаркам эмне черин билбейт экем дейт. Карачы кандай кишилер болгон. Эмне черин билбейт экем. Анан
коньяк ішсе деп коньягын алып қойдым, арақ ішсем десе арағын алып қойдым, жоқ шампан ішсем мына шампанын алып қойдым. Үшеуінің қайсысын ішсең айланайын. Мына ашып ішкеле деп қойып қойшы да, ананайын. Шундай қайнатам, соның кішілі таң көрәйе. Анан мен айтып қойым тамашалап. Ата, үшеудің бір туғанда. Десем, шампанканы ағарақ. Үшеудің бір туған десем, қағылайын, ой, соны сөйлеттірбай мен. Айланайын. Үшеудің сал ал сумкаңа. Алып кет, шағырға барғанда деген чалағыз өкен кішкеле деп байқұстар салып берсел. Анан салы апам деген қайненем ошо теге байбичеси. Хай артис, өліңді көрейін, бер келші деп шақырат. Анан кампасына кіребіз. Кірсек илгерки кыргыздарда момундай чоң мындай жыгачтан жасалган шкаф үкөк деп коет. Ошол толтура болчу экен да. Толтура канча мүшө батат ошого чайнан айны. Анан ошону беркел артис өлүмдү көрөйүн, беркел деп чакырат. Анан тиги шкафтын ачат дагы колун салып унун ичине мында алып чыгып кагып чучуктар. Баягы чучукту кургатып анан кийин кургагандан кийин мунга көмүп коет экен. Анан жыты да даамы дагы укмуш сон сакталат экен да. Мына ошол апаман эметтим да, таң калдым. Чучукту кургаткандан кийин ошону унга салып сакташ керек деп. Анан ошо чучугунан алып чыгып, ме чалагыз экөөң шаарга барганда бышырып жегиле деп ошону алып берчү эле байкуштар. Ушундай сонун кишилер. Анан бир күнү ошо кайнатам үйгө келиптир. 5-6 абышканы ичип алыптыр. Анан алманын ичине эки келин Талагыз байкең баары чыгынан сырдак төшөктөр салат. Алма, сонун, көлөкө бактын ичине. Анан келгелени самовар кайнатып келиндер алып келет. Анан 5-6 абышканы алып келиптир. Анан эмне так ортосуна отуруп коет да мени. Анан ата мен берге отура албайм, мен маяк эле четке отурам. Жок, отурасың ушул жерге. Сени көрбөй калабыз, сен маңдайыңызга отур деп кайнатам байкуш. Болбойт, ата мындайраак эле отурайынчы десем, жок, ушундай отуруп, комуз ойноп бер. Мен могу 5-6 досумду атайын эстип келдим. Комуз уксун деп, келинин комузун уксун деп. Анан отурон ойнотот, мени кыйнап, отурон ойноп берем. Анан ушулар батаңарды бергиле дейт менин келиниме дейт. Анан баталарын берет байкуштар. Анан батасын берип анан мен жаныма келди да. Анан жолту мындаймын артыма салынып алгам, анан жаныма келип. Шак эле башыман жолугум алып алса кайнатам. Ой, ата деп эле мынтип калдым. Ата десем. Бүгүндөн баштап жылаңбас жүрчү айнанайын. Жалгыз сага улусат берейинчи айланайын. Сен деген маданияттын кишисиң деп. Сага улусат. Ошону түшүнгөн эле? Жолугу жок жүр. Каалашыңча жүр, айланайын, садага болоюн. Мен сага улусат бердим. Бизге келген сайын комуз ойноп берсең эле болду. Деп ошо күндөн баштап мына барганда айлык барганда жолу салынбай калгам. Ошондой сонун секреттер болгон, сонун күндөр болгон. Кудайга шүгүр, кайындарым, кайнелерим аябай жакшы адамдар. Барганда коюн сөйүп эле жатып калат, ар жака Кырчын деген жайлоо бар, ошо калып барышат. Бала бакырам менен барып, жыргап эле жатчубуз, чардап эле. Деги жашоом аябай жакшы, Кудайга шүгүр. Единственный эмне жаман болду? Байкеңдин гана өтүп кеткени гана жаман болду, бирок ушул күнгө чейин экөөбүз кол кармашып жашасак, кандай сонун дагы бир жакшы чыгармалар жарайт беле, дагы бир китептер чыгат беле. Ошентип анан айла жок эме жашоого, тагдырга чыдайт экенсиң балам. Башка түшкөн чыдайт экенсиң. Бирок эми ал жолдошум өтүп кетсе деле дагы бир кызыл окуяны айтып берейин. Ошол кайтыш болгондон баштап баягы коюп келгенден кийин комуз ойногум келбейт такыр. Ойногум келбейт. Ушундай жаман болдум да аябайчы. Анан кийин бир күнү бир жарым жыл өттү да. Ойнобой койдуңуз? Ойнобой койдум, такыр көргүм келбейт. Анан балконго чыгып карайм, эки жакты карайм, алаксыйын деп. Бир жыл жумушка келбей койдум. Чыгарса чыгарсын, иштетпесе беле койсун. Ничего не хочу. Вообще настроение жок да. Эми ушундай кишиден ажырап калсаң, жаман эле болот экенсиң да. Анан өзгөчө адам болчу өзү билесиң. Анан аланайын балконго чыгып, ар бир өткөн кишини карап, алаксыйм, анан карасам, аялым менен күйөөсү колташып, шаракташып сүйлөшүп баратат. Ошол экөөнү көргөндө чуркап келип спальняга кирип көмкөрүмө жыгылып алып, бакыр өкөр ыйлачым.
Ушундай кыйналдым да тим эле. Карачы кандай бактылуу. Күйөөсөгө жыргап, колташып кетип бартат. Мен жалгыз кантип эшикке чыгам деп. Өтө кыйын болду мага. Анан бирок айла жок экен эми, башка түшсө чыдайт экенсиң. 1 жылдай жүрдүм, анан кийин бир күнү комузумду алып 5 ай 6 ай өттү да каза болгондон кийин. Жарым жыл өттү анан комузумду көрөйүнчү эми ушинтип ото берем я. Анан комузумду алып анан бурап атам. Таптакыр буроого келбей койду. 5 ай бурап. Кылында котортом. Кылында котором, кайра. Сезгенин алдагы комуз. Карабас мен комуздун эми ал ээси катар болгондо комузду таптап, майлап, тазалап, капкаган анан тим эле тепкигин которуп берип, ушинтип кылын которуп берип, ушу менен эле кетке ушу менен арек болчу да, алек болчу да, комуз менен. Анан даярдап туруп, ме ойно, сонун болду эми деп мага берип койчу. Анан отуруп ойно. Анан күйлөнбөй койдубу такыр? 5 ай күйгө келбей койду. Ишенесиңби? Вообще күйгө келбей койду. Кылында котором, кандай бурайм, мындай бурам. Отуруп алып ыйладым, кой. Баягы дүйнөнү кыдырган комузум эми сүйлөй албай, сүйлөбөй коет таптак. Анан бир күнү Бексултан Жакиев байке менен бир жерде бир жакшылыкта, тойдо бир жерде чогуу бир столдо отуруп калдык. Анан байке сизге бир кызык окуя айтып берем. Не айта кой деди анан. Ушундай чалагыз каза болгондо ушундай комузум 5 6 ай такыр сүйлөп күйгө келбей койду. Кылында котордум, эмне гана кылган жокмун. Такыр бурасам буроого келбейт, бул эмнеси деп. Анан ушинтсем айтат, ай, комуздун ээси дагы өтүп кетти да. Ада аза күтүп атпайбы деди. Жаным. Ада. Ошондой катуу ыйладым. Ай, себеби комузду таптап берген, даярдап берген байкең болчу да. Мен только ойношум. Карасаңар, комузга да жан кирген. Анан 5 ай 6 ай сүйлөбөй коюп анан кийин анан күйгө келбеди. 5-6 ай өткөн, анан күйгө келди анан. Ада аза күтөт, ай, ээси кетти да себеби. Ал сага таптап берчи да, жасап берчи, тазалап берчи, кыл тагып берчи. Деп анан отурдум. Аябай анан кийин. Анан бир 6 айдан кийин анан кайтыш болгондон кийин 6 айдан кийин анан күйгө келди. Кудай ата деп. Ушундай. Гагарин деген ушул да? Юрий Гагарин. Ушул Гагарин. Чуркап келип, бул министр культура Морикиси. Мо министр культура, бул жана итальянская актриса. Атын билбей калдым ким экен. Мен ушундай жакшы күндөр болгон. Сонун суктандым жашооңузга, баскан изиңизге, ийгилигиңизге. Мен эле эмес, мени көрүп аткан ушул канчадаган адам аябай суктанды болуш керек. Ой, адам рахмат. Сонун балдарды төрөдүңүз, сонун балдарды тарбияладыңыз. Аслан байке менен Актан байке менен дагы сыймыктанабыз. Алардан да маек алдык. Балдарын жер караткан жок ушул. Ыраазыбыз сизге эжем. Ушул улуу башыңызды күчүү кылып атайын келип, жан дүйнөңүздү төгүп бергениңиздин өзү керемет. Көрмандарым дагы аябай ыраазы болуп, муyu уктош керек. Эми ден соолук эжем. Рахмат алтын, рахмат. Бар болуңуз, көп жашаңыз. Апаңыз 101ге чыгыптыр, 103кө. 103кө. Сиз да ошондой, ошол жашка жеттиңиз. Ой, рахмат алтын, рахмат, чоң рахмат. Эми ал Кудайдын берген жаш экен деми. Эгерде атам жанагынтип музга сыйгаланып жыгылбаганда, мен айтып бердимби кандай болуп жыгылган атам. Эгер жыгылбаганда атам дагы бир 10 жыл жөнүнө жашамак. Атам апарык, анан түп-түз киши болчу. 84 жашында болчу ошондо. Сен түп-түз киши болчу да мындай. Анан просто ар дайым таңгам алып турчу. Ырыскы чачат. Анан мен да ошондой. Табалдык ачык. Эми мындан кийин таң атпай туруп, ырыскы күтөбүз. Жок, чындык экен ал. Ошондой экен да, ошентип айтышат. Илгерки адамдар, аксакалдар эрте туруш керек. Кудайым ырыскы чачат депчи. Бар болуңуз эжем. Рахмат. Аман болуңуз. Сизге рахмат. Ушинтип эжеңди чакырып, мен жашоом, келечегим, турмушум, үй бүлөм жөнүндө ушундай суроолорду берип, эми бизге окшогон адамдардын жашоо турмушун кыргыз эли билиш керек да. Билиш керек. Кандай жашаганбыз, кандай иштедик, кандай кызмат кылдык. Анан жана бир шаарда айттымбы, айтпай калдымбы, Исландия деген жерге барып. Ой, Исландия эмес. Ооба. 3. Жок. Таң көрай. Кайсы бир жерге 3 эле саат күн тийген жерге айттымбы, ошол жерге барганда таң калдык. Ушундай жерде кантип жашашат, Абанын сасыгы айтпа.
сасыктыгы. Турмушун жашоосун, эте кошмар. Анан Исландия деген шаарга барганда, чет мамлекетке барганда. Ошерге барганда биздин делегациянын 15 киши барган, анан бизди культурный программа кылып бир кечинде бир концертке алып барды. Жөн эле бир концерт уккула деп. Симфониялык оркестрдин концертин уккула деп биз зритель болуп отурдук. Анан ошол шаардын мэри бизди алып барып биринчи иратка отурту, өзү катары отуруп, анан кийин концерт угуп отурабыз. Анан бир маалда мени чакырып калышты. Ай ушул оркестрдин алдына чыгып бирге ойноп койчу айланайын. Булар да уксун да. Исландия деген жер каякта, Рейкьявик деген борбор шаары. Ошол жерге Рейган менен Горбачев барып бир документке, тынчтык бир документке кол койгон. Ошо шаарга. Анан ойнодуңуз. Рейкьявик деген жер. Анан ойнодум, ошол оркестрдин алдына чыктым да, жалгыз туруп ойнодум. Анан тиги эртеси делегацияны ошол шаардын мэри кабыл алды. Анан менин атымды айтып атат, фамилиямды айтып, апе, мен чыгып эмне сүйлөм кокуй. Жетекчилер чыгып сүйлөбөйдү эле, переживать этип атам. Анан болбой сахнага чыгарды, анан комуз жоголо баргам да, анан көрсө сахнага чыгарып, анан кече концертте мени 5 жолу чыгарды кетирбей койду акыры. Артымда оркестр кол чабат, алдымда 25 000 киши кол чап. Менин комузум аякта бир башкача экзотика көрүндү да. Анан бир жолу ойной турган, чыгып ойной турган эмени мен 5 жолу чыгып 5 күн ойнодум башка. Анан аябай тосуп, анан кийин эртеси чакырып, анан кийин сахнага чакырды. Сахнага чыктым. Анан чыксам эле мындай бирдеке деп сүйлөп, анан тиги телмеч келип которуп берди. Эмнени айтып атат десем, орусча которуп берди. Кече сиздин ойногонуңуз аябай жагып калыптыр шаардын мэрине. Анан эл көрбөдүңүзбү кандай укмуш тосто дүркүрөп. Анан ошон үчүн сизге ошол Исландиянын Рейкьявик деген шаардын ардактуу атуулу деген наам берип атат. Ох, кандай сон. Американын ардактуу атуулу деген наам берип атпайбы? Ай, деп эле. Мен сага элдин барып биздин делегация эле ура деп кол чап. Анан айтты. Кечинде келишип, анан мени ошо жетекчилер номерге чакырып, чоң чучуктарды алып алышыптыр, коньяк анамды алып алышыптыр. Анан кийин аябай менин вступлениемде ойногон концертимде анан майлашпады. Ыраазы болушуптум эле, эл агалары келип, кандай азаматсың, эсте деди. Эгерде жөн эле делегация келип эле мындай отуруп за круглым столом сүйлөп кетип калсак, ошол бойдон кетип калмакпыз. Анан действительно сенин ушул делегациянын ичин составка кошулуп калганың аябай жакшы болгон турбайбы айланайын. Карачы, эл кандай тоз дүркүрөтүп тим эле 5 жолу чыгып кандай сонун ойнодуң, эл кетирбей. Анан кыргыздын комусун дүңгүрөттүң айланайын. Анан сага ушу шаардын мэри, ушу шаардын ардактуу атуулу деген наам алыш деген, бул деген эмне деген? Деп Американын ошондой Исландия шаарын деп баягы биздин делегация ушундай ыраазычылыгын билдирип, ушундай. Рахмат эжим. Аябай сонун ушу жыгачка жан киргизип, Кыргыздын атын бүтүн дүйнөгө дүңгүрөткөн сиз бар биздин сыймыгыбыз. Сиз менен замандаш болгонубузга, чогуу отурганыбызга абдан кубанабыз. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, эгер мүмкүнчүлүк болсо дагы резинке кылып убакытты узун тартып алып, чоюп алып, дагы сонун сөздөрдү кеп кылмакпыз. Тилекке каршы убактыбыз соңуна чыгып калды. Эжени дагы сураныштар боюнча дагы чакырабыз, дагы сүйлөттүрөбүз буюрса. Аман болуңуз, бар болуңуз эже. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, эгерде маек жаккан болсо комментарийлерди калтырып коюңуздар жана каналыбызга катталыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.